Ал эми сиздер көрүп жаткан эң өзгөчө аспапты Азирет берилүү менен чертип жаткан учур. Түшүнүш керек. Кандай экен? Бул абдан сонун аспап. Муну мен 7 жылдан бери чертип жүрөм. Бул Кыргыздын унутта калган улуттук аспабы жетиген деген аспап дал ушул. Сиздердин алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирге турган артисти Азирет Осмонов болду. Деп кап эле черте бербей эсине берейин, Ооба. Баягы бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун дегендей, биз аспапты азыр биздин келген коногубузга өткөрүп берели, Мына ушундай өзгөчө аспапты азыр сиздердин алдыңыздарга чертип айтып бере турган биздин коногубуз Бактыгүл Абдисаламова. Кош келиңиз. Кутмандагыңыздар менен. Маанайыңыз жакшыбы? Формаңыз сонун экен, жашнагай экенсиз. Аспабыңыз да өзгөчө экен. Аспабыңыз андан сонун экен. Эле бардыгы сонун экен бүгүн. Айта кетсеңиз, мына ушул интернет тармактарынан ушул аспапты чертип атканыңызды көрдүк. Бул кадимки Кыргыздын унутта калып бара жаткан аспаптардын бири жетиген, Ушул аспапты билбейм, көпчүлүктөн көрбөйбүз, Черте алышабы, алышпайбы? Кытайча кинолордон эле көрүп калат эмеспиз, ушундай чоң чертип отурганынчы. Бирок көпчүлүк учурда бул аспапты чертип атканын, ойноп атканын биз кезиктирбейбиз да. Анан көпчүлүк жаштар, биздин көпчүлүк телекөрүүчүлөр да билбеши мүмкүн. Дал ушул аспап жөнүндө айтып берсеңиз. Дагы бир жолу кутмандагыңыздар менен, кыргыз элим кутмандагыңыздар менен деп кетмекчимин. Бул аспап Кыргыздын унутта калган улуттук аспабы. Бул аспапты Энисейде жашап жүргөн кезинде кыргыздар колдонуп чертип келишкен. Ал эми андан сырткары Манас эпосубуздун ырсаптарында да айтылып, далилденип келет да. Ошол жетиген аспап колдонушкан кыргыздар деген ушундай тарыхыбызда калган. Баягы бул аспапты азыркы кезде гана мындай жаңыланып чыгып атат. Буга чейин музейде сакталып туруп, анан баягы көчмөн калк болгондуктан унутта калып калган болуш керек деп ойлойм да. Анан калган аспаптарыбыз өзүнүн жанагы ыңгайлуулугуна жараша колдон колго сакталып өтүп келген. А бул аспаптын өзүңүздөр көрүп тургандай бир аз балким көлөмү чоңураактыр, ар кандай кылдары көбүрөөк. 17 кылы бар экен бул жерде. Ат үстүндө жүрүп көчмөн калк болгон үчүн баягы өзүбүзгө ыңгайлуу аспаптар калдыбыш керек деп ойлойм да. Бирок кубантарлык жери азыркы кезде ушул аспапты кайра жандандырып алып чыгып атабыз. Баарынан кызыгы кадимки чүкөлөрдөн экен, Тээктери кадимки чүкөлөрдөн жасалган экен, сонун болуп. Ооба, тээкти мынакей ушу биздин Кыргыздын улуулугу да мынакей чүкөлөрдөн жасалган баягы накта баягы нукуралык сакталган да. Өзү негизи жазалышы туурасында айтып кетсем, өрүк багынан жасалган. Анан кылдары болсо жебек кыл, 17 кылдан турат да. Азыркы кезде баягы изденүүнү жанагы бул аспапты аябай жакшы изденүүнүн үстүндө жасап жаткан мастер Мирбек деген агайыбыз. Ал аябагандай мындай изилденип 7 кылдан, анан 17, анан 21 кыл кылып жанагы кылдын канчалык көпчүлүгү көп болсо ошончолук мунун деңгээли, мүмкүнчүлүгү чоңураак. Жакшы. Азыр миң уккандан бир көргөн бир угалчы. Азыр суроолор менде аябай көп жаралып баштады. Угуп алалы, андан кийин улантабыз. Анда эмесе баарыңыздарга мынакей 23 сентябрда биздин мамлекеттик тил күнү болбоду. Ошол өтүп кеткен тил күнүбүз менен баардык кыргыз элибизди куттуктап кетип, Асанбек Кыдырназаровдун Кыргыз көчү деген көзүн чертип берейин. Сонун болот.
Ай баракелде. Сонун. Абдан сонун. Үнү да өзгөчө экен, Анан бул жетигенде ушул аспапты ойнотканыңызга канча болду? Анан бат эле үйрөнүп алса болобу? Өзүңүз ушул атайын 3 жыл окуш керек дедиңиз, Ушундайбы? Кандай толугураак айтып кетсем, бул аспапка чейин мен улуттук консерваторияда 5 жыл комуз аспабын бүтүрүп, андан кийин анан ушул аспапты кайра аркалаганыма 3 жыл болду да. Бул аспапты кадимкидей эле 5 жыл толук окулуш керек. Кайра окуш керек муну. Кайра окуп чыгыш керек. Комузду окуп чыккандай эле. Жанагы жогорку билим бар болгон үчүн кайра ушундай баягы 3 курстан отуруп 3 жыл окуп бүтүрөт да. Анан негизи эле ушу баягы эми келечекте музыкалык мектептер ачылып, мындай эң мынакей кичинекей балдардан жаш кезинен баштап ушундай үйрөтүлө баштаса, баягы бунун дагы деңгээли өсөт болуш керек деп ойлойм. Сиз үйрөтөйүн деген пландары болуп атабы? Албетте, эми баягы аябай эле мындай негизи буга көп эмгек талап кылынат, көбүрөөк эмгек талап кылынат, дагы бир жакшы өздөштүрүп, анан музыкалык мектептерге ачып, чоң окуу жайларга дагы ачып, ушундай үйрөтсө болот да. Негизи азыр бул улуттук консерваторияда бөлүм ачылып, ошол жерден азыр 3 кыз кайра үйрөнүп аткан учурубуз да. Эмне үчүн ушул дал ушул аспапка кызыгып калдыңыз да? Комуздан кийин балким башка фортепиано деген дагы аспап. Бул аспаптын өзгөчөлүгү мынакей тембрин, үнүн укканда эле жүрөгүмө аябай жакты. Ушунчалык баягы мелмилдеген кайрыктарды салып, эмнегедир мага билбейм, башка аспаптарга караганда негедир бир көргөндө эле жакты да. Эгер балким мен мону деген комузга тапшыра элек кезимде көрүп калсам, балким мен ушуга окуп калмакмын да. Бирок Кыргыздын улуттук аспабы комузду кармап, анан баягы комуздан көп нерсени үйрөнүп, анан бул аспапты кармагандыгым үчүн көп деле мындай кыйынчылыктар. 3 кылдан 17 кылга өткөндө кыйналган жоксузбу? Албетте, башында эметесиң, мындай кыйналып, баары ар бир аспаптын өзүнүн баягы өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот да. Комуз черти алгандын баардыгы эле үйрөнүп кете алабы? Комуз черти алгандан эмес, кызыккан, эгер өзүнүн кызыгуусу болсо деле, анан музыкалык билими болсо, батыраак үйрөнүп кетет болуш керек деп ойлойм да. Ар кандай баягы өзүнүн кызыгуусуна жараша болот болуш керек деп ойлойм. Азыркы учурда көпчүлөргө чакыруулар болуп баштаса керек. Ооба, эми акырындап.
Азыр сизден дагы бир чыгарма сураналы, Өзүңүз автордук чыгармалар болсо дагы аткарып берсеңиз болот. Анткени ушул аспапты аркалагандан бери менде баягы чыгарган чыгармаларымды эл астына ушундай чыгарма жаратып атам деп алып чыкпасам деле, бул аспапты кармаганда аябай жакшы бир мындай билбейм, өзүмө жаккан бир сонун кайрыктар келип, анан дүйнөдө ошо апакелерге арнап бар болчан апа деген өзүмдүн автордук сөзү болгон өзүмө таандык. Анда ошол чыгарманы аткарып берейин. Сонун болот. Сонун чыгарма болуптур. Негедир музыкасы бир Кытайдынбы, монголдордунбу бир музыкасын окшоп кетип аткандай угулуп атабы? Биз мындай да, бул аспапты буга чейин баягы унутта калып, укпай жүргөндүгүбүз үчүн кытайлардын аспабына окшош же болбосо орустардын мынакей арфа аспабына окшош деп айтабыз да, жок, биз антип айтпашыбыз керек деп ойлойм да. Анткени деген биз кыргыз эли болуп, патриот болгондуктан баягы өзүбүздүн маданиятыбызды колдон келишинче көтөрүш керек. Анан бул аспаптын мынакей үнүн укканда кыргыздын үнү, кыргыздын нукуралыгы жыттанып турат. Мен ошондой айтып кетер элем, жана келечектеги муундарга бул кыргыздын үнү, кыргыздын аспабы, бул биздин аспабыбыз деп сыймыктануу менен айтышыбыз керек да. Бул аспап чындыгында Орто Азия элинде, Хакасия элинде, түрк элдеринде, казак элдеринде сакталып келген да. Мисалы үчүн казак элдеринде деле баягы аябаганда көп жыл мурда эмес, бир 4-5 жыл мурда алар дагы мындай көтөрө башташты. Хакасия элинде алар көп жылдан бери мынакей алар мындай жакшы сактап калышканда, балким мен ойлойм да, ошол аспаптардын баягы ошолордун черткенин угуп жүрүп, бизде ушундай бир мындай эме калып калганда, бул аспап алардын аспабы дегендей. Эмне үчүн жетиген аталып калгандыгы тууралуу маалымат барбы? Жетиген аталып калгандыгы тууралуу азырынча мындай маалыматта, бул Кыргызда
жети санды аябай бартап келишкен. Жетинин бири Кыдыр, мисалы үчүн. Ооба, жети атанын тегин билүү дегендей да. Анан баягы жетиген бул ошол сандардын аталышынан аталынып калган да. Биздин көрүүчүлөрүбүз кызыгып башташты керек. Мына ушундай өзгөчө аспап. Анан Бактыгүл өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, каяктан болосуз, үй бүлөңүз барбы? Мен деген Айгүл Гүлү дүйнөдөгү жанагы Гиннес китебине кирген Айгүл Гүлү өскөн Баткен областынан болом. Баткен областын Карабулак деген ошол Айгүл тоосу өскөн айылынан болом. Айгүл Гүлү өскөн айылынан. Жанагы турмуш тиричилик шарт жумушка байланыштуу ата-энем көп жылдан бери бул жакта жашашып, анан бул жакка келип ушул жактан окуп өсүп, Улуттук консерваториянын Нурзат Оразалиева деген улуу комуз эжекемден бүтүрдүм. Ушундай биздей таланттарды же болбосо биздей ушундай окуучуларды тарбиялап өстүргөн устаттарыма терең ыраазычылык айтып кетем. Азыркы кезде Жусуп Айсаев деген агайыбыз ушул аспапты аркалап бизде болгон окуучуларына үйрөтүп келатат. Эфирден пайдаланып ал агайыбызга дагы чоң рахмат деп, баягы ушул аспап деги эле унутта калган аспаптарды көтөргөн устаттарыбызга терең ыраазычылык айтып кетем. Өзүм үй бүлөм туурасында 2 балам бар. Бир кызым, бир балам бар. Кызым менен баламда дагы өзүлөрүнүн жана кызыгуусу боюнча бирөөсү скрипка, бирөөсү болсо кларнет аспабына барышат. Бирок андан сырткары баягы бул аспапты мен кармагандан кийин эле алардын да кызыгуусу аябай жакшы. Мага үйрөтүңүз, Алар да апасынын жолун жолдоп эле атышыптыр да, Буюрса, балким жолдоп калышы мүмкүн. Үйдө бир чоң ансамбль бар турбайбы? Үйдө буюрса ансамбль бар. Жакшы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Келип сонун маек куруп бергендигиңиз үчүн, кээ бир билбеген көрүүчүлөрүбүз үчүн мына ушундай аспапты тааныштырып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз сизге. Рахмат, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто аспапчы, ырчы Бактыгүл Абдисаламова болду. Биз болсо Таңмадай программасын улантабыз.